Бул жаш модельдердин кийимин индустриалдык педагогикалык колледждин студенттери тиккен. Мода көргөзмөсүнө Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн директору Джен Ву баштаган топ күбө болду. Студенттер конокторго өздөрү жасаган тамак аш, кийим-кече, турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдарын көрсөтүштү. Көргөзмөнүн максаты ОШМУнун индустриалдык педагогикалык колледжинин алдыңкы тажрыйба борборунун 5 жылда аткарган иши менен таанышуу болду. Анткени 2022 жылдын 3 ноябрында Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган долбоордун алкагында алдыңкы тажрыйба борбору ачылган. Долбоор аяктаган 2024 декабрь айында. Бирок андан кийинки кадамдарыбыз кандай болуп атат? Ошо долбоордун негизинде аныкталган кадамдарыбыз кийин дагы уланабы, уланбайбы? Ошону көрүү максатында ушул Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстан боюнча төрагасы Джен Ву мырза келди. Аны коштоп келгендер бул Латын Америка, Европа жана борбордук Азияны координаторлору кошо келиптир. Быйыл 21 майда өлкөдө биринчи жолу орто кесиптик билим берүү уюмдарынын улуттук рейтинги чыгарылды. Анда ОШМУнун индустриалдык педагогикалык колледжи алдыңкы орунду ээледи. Бул рейтинг орто кесиптик билим берүү мекемелеринин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында түзүлгөн. Кече 21 май күнү Кыргыз Республикасында биринчи жолу орто кесиптик окуу жайлардын улуттук рейтинги чыгарылды. Мен ошо кубаныч менен, сүнүч менен айтат элем, ушул улуттук рейтингде индустриалдык педагогикалык колледж ошо биринчи орунду камсыздады да. Биздин ОШМУнун 3 колледжи биринчи ондукка кирди, калган 3 колледж биринчи 20-лыкта орунду камсыздады. Демилге 3 этап менен тагыраагы 2024 жылдын 10 ноябрынан 2025 жылдын 21 майына чейин жүргүзүлгөн. Рейтингке жалпысынан 54 окуу жай катышкан. Эске салсак, 2018 жылы ОШМУнун индустриалдык педагогикалык колледжи Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбооруна кирген. Бул программа билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ишке ашырылган. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, ОШМУ жаңылыктары.